Бул жашоодо эң чоң катачылык кетирип алып, анан ошого өкүнгөн күндөрүңүз болгонбу? Жооз баш болуп мынакей колдоолорду көргөздү. Көрсө адам мындай кечиримдүү болуш керек экен да. Сен артист болсоң биз бактылуу болобуз дегендегидей, биз кубанычта болобуз деп. Анан азыркы учурда тасмаларга тартууга сунуштар түшүп жатабы? Сыр эми баягы кенедейибизден баш коштук да. Кайра жаралып, кайра төрөлүү болсо да мен кайра чыгармачылыкка келмекмин. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдызтан берүүсүнүн көрөрмандары, сиздер менен кайрадан эле мен Махабат Жаныбек кызы. Бүгүн конокту ким деп турсаңыздар, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актер Чыңгыз Мамаев. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Рахмат, жакшы келип алсаңыз эле болду. Анан акыркы учурларда чыгармачылыктан көп көрбөй калдык. Эмне менен алексиз? Азыр мурдагыдай эле театрда кинолор чакырып калса киного түшүп атабыз. Ошол. Анан соц тармактардан да көрүп калдым, YouTube'дан дагы ар кайсы тасмалардан көрүп жатам. Кызыңыз чыгармачылыкка аттанып калыптыр, Ооба. Анан өзүңүз чыгармачылыктагы адам болгондон кийин, чыгармачылыктын ысык сугун бир топ болсо да көрүп калсаңыз керек. Анан кызыңыз каршы болгон жоксузбу чыгармачылыгына? Бир аз каршы деген кандай, мен негизи эми ушул кыз кишиге, аял кишиге бир аз түйшүктүүрөөк. Себеби дегенде аял заты турмуш курат дегендегидей. Анан ошол маселени карап туруп, анан мен кызымды биринчи ошол экономистский баягы кесипке окуткам өзүм. Анан аны Кудай буйрса ийгиликтүү аяктады, окуусун ийгиликтүү аяктап, 2 жыл банкта иштеди. Аяктан деле өзүм кызым тырышчаак да. Анан жакшы бир жетишкендиктерге жетти, бат эле көтөрүлдү. Анан эмнегедир анын каалоосу ушул чыгармачылык жака тартып туруп алды да. Анан экөөбүздүн договорубуз бар болчу, сүйлөшүүбүз бар болчу. Кызым ушуну бүтүп койгондон кийин, эгер ушунчалык эле каалооң болсо, анда мен сени кайра окутам деген ушундай сүйлөшүү бар болчу. Ошол сөзүгө туруп эле азыр эми Бишоналиевада Кудай буйрса 3-курста окуп атат. Режиссер кино деген факультетинде. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндө үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Акан арттан сагат деп коет эмеспи? Ошол болсо керек, жубайыңыз экөөңүздөрдүн чыгармачылыкта болгондуктан. Ошондойго дейм. Балдарым бардыгы эле таланттуу. Андан кийинки уулум деле Барсбек кино тасмаларга түшкөн. Мен Барсбекти Кудай буйрса ошол аны деле ошол өз тарапка эле окутам го деп атам да, ушундай пландап атабыз азыр. Быйыл 9-классты бүтүрсө эле театралдык окуу жайга тапшыртам анда. Ошондой анан кийинки эң кичүү балам болсо пока байкап көрө элекпиз. Футболист болом деп атат. Кудай буйрса каалоолорун аткарганга баягы ата-энелик баягы жаштыкка ушул колдообузду көрсөтөбүз го дейм. Чоң рахмат. Анан сиз менен бир жашоо тууралуу сүйлөшкүм келип турат да. Биз азыркы учурда бактылыкту башка жактан издеп калгандайбыз да. Бирөөбүз кымбат баалуу машинадан, бирөөбүз бийик имараттуу үйдөн, бирөөбүз көп акчадан дегендей. Сиз үчүн бактылык эмне? Бактылык бул үй бүлө. Бактылык биринчи орунда ушу үй бүлөң тынч болсо, үй бүлөң аман эсен болсо, ушул биринчи орунда мен бактылыкты ушундан көрөм. Андан кийин ушу бир туугандарың ошондон көрөм. Анан албетте бактылык эми баягы ар бир адамдын бир сүйгөн кесиби бар да. Анан ошол сүйгөн кесибиңде бир жетишкендиктер болуп калса, жакшы бир учурлар болуп калса, анан бул жактан дагы баягы биздин эми чыгармачыл адамдар баягы эл алдында, элдин көзүндөбүз да. Анан иштеген ишиңди бирөөлөр баалап турса, бир жетишкендиктерге жетсең, бир сүйүнгөн, жакшынакай кубанган, толкунданган учурлар болот. Ошондо бир бактылуу бир мүнөттөр деп, же бактылуу бир убакыт деп эсептесек болот да. Айтып коюшат го, кечеги катаны кылбаганда бүгүнкү акылым болбойт эле депчи. Бүгүнкү акылым болгондо кечеги катаны кылбайт элем деп. Биз ар бир катачылык менен өзүбүздү түздөп оңойт турбайбызбы адам баласы? Анан
Бул жашоодо эң чоң катачылык кетирип алып, анан ошого өкүнгөн күндөрүңүз болгонбу? Аттиң-ай деп ичиңизде өкүнүч болбу? Андай деле өкүнгөн учурлар жок менде, негизгисинчи. Мындай менин катам болуп калды деген аябай кейиген учурлар деле жок. Баштан бир оор сыноолор өттү, мүмкүн ошол жаатында сурап аткан чыгарсыңар. Анан сен өзүң жүрөгүң таза болсо, жакшы болсо, сен ал нерсеге эч качан өкүнбөйсүң. Пенде баласынын башынан көп нерселер өтөт экен. Анан биз ага баягы анчалык кейибейбиз. Кудай буйрса, мындан аркысынын баардыгы жакшы болсун экен деп ойлонобуз, тилек кылабыз. Жакшы максаттарды коюшуң керек алдыга, жакшы тилектерди коюшуң керек. Эл үчүн, мамлекет үчүн, коом үчүн, өзүң үчүн дагы жакшы иштерди алып барганга дагы да болсо кеч эмес. Кудай буйрса, баягы буга чейин деле жакшы иштерди жасап келгенбиз, мындан ары дагы жаза беребиз деген бир ишеничти сөздү айта алам да. Анан айтып калбадыңызбы, чоң сыноодон өттүм депчи, башыма чоң иш келип калды деп. Анан дос тууган ушундай да билинет эмеспи? Анан башка кыйынчылык түшкөндө кимдин ким экенин билген учур болдубу? Мен эми албетте мындай адамга бир милдеттүүдөй көрүп, ошондон бир таарыныч издеп, ошол нерселерге таарынып, мен жашоомдо деле көп нерсе мындай нерсе жок да, мындай бирөөгө көп таарына бербейм. Себеби дегенде ар бир кишинин өзүнүн бир жумуштары бар, өзүнүн бир каалоолору бар, же болбосо өзүнүн бир кандай жашоого болгон мамилеси бар деген сыяктуу да. Анан мен ушул менин башыма иш түшүп калганда ушул мындай жардам бербей койду деген сыяктуу, же болбосо ушундай мындай нерселерди кабыл албайм. Ошол убакта да кабыл алган эмесмин. Тиги таарынбайм деген сөз да. Таарыныч деген нерсе менде жок. Кудайга шүгүр, эл бар экен, журт бар экен, көп жакшы тилектерди айтып атты. Ошол эле кезекте чоң мамлекеттик деңгээлдеги адамдар дагы бир жакшы сөздөрдү айтып атты. Ажооз баш болуп мынакей колдоолорду көргөздү. Анан бул ошол элге болгон бир жакшынакай эмгегиңдин аркасы менен же бир элге болгон сый урматтын аркасы менен ушул нерселер болду го деп эсептейм. Анан ушундай нерселер болуп аткандан кийин, элин колдоп тургандан кийин, бир туугандарын колдоп тургандан кийин менде андай таарыныч сезимдер болгон жок. Анан бул жашоодо эки нерсени танда гана жаңылбаш керек дейт да. Биринчиси жубай болсо, экинчиси кесип тандоодо. Анан кесип тандоодон жаңылбаган чыгарсыз да. Сиз көптөгөн ийгиликтерди жараттыңыз десек болот. Анан жубайыңыз экөөңүздөрдүн мамилеңиздерди көрүп, мындай суктанарлык мамиле экен да. Бири-бириңиздерди сыйлап турат экенсиздер. Анан ушундай бактылуу жашаган сыр эмнеде? Сыр эми баягы кенедейибизден баш коштук да. Биз бир окуу жайда окудук, кенедейибизден баш коштук. Анан бири-бирибиздин баягы кыздын сыры төркүнгө маалым дейт го, майылым деген сыяктуу. Эми бизде деле баягы пикир келишпестиктер болот. Бирок казан аяк кагышат дегендей. Анан бирок анын баардыгын биз мен көп нерсени, бир жакшы нерсени Элмиранын МК деп коем. МКнын бир жакшы нерсесин турмуш жаңы баштаган деле кабыл алып үйрөнгөм да. Анда мындай таарынч сезимдер жок да. Бир азыр эле урушуп кетсе, бир 2 мүнөттөн кийин эле кайра чика деп мен чыңгыз чика деп эркелетет, группалаштарым ушундай айтат. Анан ошентет да. Мен башында бир башкача болуп, жаңы эле мындай урушуп кетпедик белек деп баягы башкача болду болчумун. Анан көрсө адам мындай кечиримдүү болуш керек экен да. Кечиримдүү болуш керек экен. Ал эмне отурумдук бир ушундай нерселер болуп кетет. Эми пикир келишпестиктер эле ал. Өтө мындай кандай десем, ошону менен эле күн бүтүп калбайт дегендегидей, Анан бири-бириңди аябоо сезимди билишиң керек да. Бири-бириңе жакшы аябоо сезимди, бири-бириңе жакшы мамиле кылууну билиш керек. Анан адамдын иштеген ишин баалаш керек. Анын
үйдөгү оордун биле баштайт экенсиң, мисалы үчүн турмуш курган сайынчы, мисалы үчүн мен азыр келинчегим жок, 1 саат деле мындай үйдө жок болуп калса издей берем да. Анткени ошондой эми биз эле эмес, негизи эле жубайлар ушундай болуп калат экен да. Баягы жыл өткөн сайын улам бири-бирине болгон жакын мамиле пайда болот экен да. Ал жок, мындай үйдүн көркү жок сыяктуу, үйдө бир жылуулук жок сыяктуу ошентип калат да. Мен азыр жалгыз отуруп чай да иче албайм да, мындай айткандачы. Чын ошо келинчегим чай даярдап берсе, анан ошондой балансаң мындай чай ичкендей болуп, жок болсо күтүп деген сыяктуу. Ушундай да, эми ушул майда кичинекей нерсе болсо дагы баягы үй бүлөдөгү ошо биримдик, ынтымак ушундай нерселерден эле башталат да. Мисалы үчүн жалгыз калып, жалгыз мен үйдө уктай албайм. Ошондой да. Аябай көнүп калган кез. Көнүп каласың да, көнүп калып. Түтүн булаткандарыңызга канча жыл болду? Биздики 2000-жылдан баштап 25 жыл болду. Сүйлөшүп көнүдөн баштап 27 жыл болду. 27 жылдан бери биз чогуу жүрөбүз. Экөөңүздөрдүн чыгармачылыктасыздар, бири-бириңиздердин ишиңиздерди колдойсуздар, поддержка бересиздер. Ооба. Эми бири-бирибизден сурайбыз, кандай болуп атат, бул жагы кандай болот деп, анан бирибизге болгон кеңешибизди айтабыз. Бул жериң жетишпей атат, мүмкүн бул жериң дагы иштесең болот деп. Кызганычтар жаралбайбы? Кызганыч деген баягы чочкуда эле кызганыч жок дейт да. Кызганыч баардык адамдарда болот болуш керек деп ойлойм. Баардык адамдарда. Сүйүү бар жерде, жакшы көрүү бар жерде кызганыч сөзсүз түрдө болот. Чоң рахмат. Анан 2 уулум бар деп калдыңыз да. Анан азыркы учурда мисалы улуу баламды кайра эле чыгармачылыкка тантат окшойм деп калбадыңызбы? Анан эми чыгармачыл үй бүлө болот турбайсыздарбы, баарыңыздар? Кудай буйрса, менде бир ой келип кеткен. Балдарымды ушул башка профессиядан көргүм келип, ушундай болгон. Анан баарыбыз эле артист боло беребизби деген дагы. Кыргызда бир сөз бар эмеспи? Артисттер дегендейчи. Ошол сөздөрдү дагы ойлогондо мен чыгармачыл адам, жакшы адамдар экен мен билем. Анан улуу байкем, Бактыбек деген улуу байкем бар. Эмне болуп тур, эсили таланты болуп атса, анда эме кыл да ошол чыгармачылык өзүнүн каалоосу, жүрөгү эмнени каалап турса ошону кыла бер да. Династия деген бар эмеспи? Ошондой болуп уланып кете берсин дейт. Анан ошол кишинин сөзү дагы мага бир жакшы бир шык бергендей болду да. Чын эле ошондой болсок эмнеге болбойт? Эмнеге болбойт деп анан чыгарайын кийин. Себеби дегенде биз эми көпчүлүк менен жүрөбүз да. Анан негизгисинен баардык эле адамдар бир өзүн сахнадан көргүсү келет да. Жашы өтүп кеткен кишилер дагы мындай эле адамдар мен фильмге тартчы деген ушундай. Мен дагы илгери мен бир аябай каалоом бар эле, мен артист болоюн дедим эле, болбой калган, анан тиги каршы болуп калган, бул каршы болуп калган деп бизге көп айтышат да. Бир жүрөктө бир жакшынак бир өкүт калып калгандагыдай, арман калып калгандагыдай. Анан ошондой нерселер балдарымда болбосун дейм да. Анан эми албетте чыгармачылыктын түйшүгү оор, татаал. Ага чыдаган киши гана чыдай алат да. Чыдабаган кишилер эми ошо окуу жайда эле меники эмес экен дейт. Андан кийин ошо театрга аттангандан кийин баягы кинону көргөндө эле биз сындай беребиз го. Андай кино болуп калыптыр, мындай кино болуп калыптыр деп, бирок ошол камеранын ар жагындагы түйшүктү эч ким билбейт, сезбейт. Баягы кино деген кыйноо экенин. Анан эми ошол иш менен мынакей ушул атайын ушуну көздөп, ушуну максат кылып аттангандан кийин чыгармачылыктын өтөсүнө чыкканга аракет кылыш керек. Өтө кыйын. Себеби дегенде жанагы сөзүмдүн башында айтпадымбы? Ар дайым ушул элдин көз алдында болосуң. Элдин көз алдында жүрүш дагы өтө оор, өтө кыйын нерсе. Ал баягы чыгармачылыкта кайнаган башка нерсе. Бирок элдин
сынында, элдин таразасында жүрүш өтө оор нерсе бул. Чоң рахмат. Анан чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө негизинен эле канча жыл болду? Бала кездеги кыялыңыз беле негизинен? Актер. Бала кезде мен көп эле баягы адам баласынын маңдайына жазылган бир өзүнүн бир тагдырында жазылган бир шыбагасы болот окшойт да. Бул жөндөн жөн эле чыгармачылыкка келбейсиң. Жөндөн жөн эле биз ар кандай ойдо ойлойт экенбиз. Мен деле башка кесиптен көргөм өзүмдүчү бала кезде. Башка кесипте болот болушум керек деп анан ошо ата-энем көбүрөөк мага ушул жакка түрттү да. Сен артист болушуң керек. Сен артист болсоң биз бактылуу болобуз дегендегидей, биз кубанычта болобуз деп анан ошол кишилердин аркасы менен мен ушу чыгармачылыкка келгем да. Ал баягы балага ата-эне сынчы деп кыргыз айтып коет эмеспи? Анан мен деле азыр балдарымды ошол шыгы болбосо, жөндөмө болбосо мен ал жака жибербейт болчумун. Биринчи кезекте ата-эне сынчы, ошол ата-эне билет баласынын канчалык жөндөмү бар экенин, канчалык потенциалы бар экендигин. Ата-энеден өткөн сынчы жок. Анан азыр өкүнбөйсүзбү деген суроо бердиңиз да. Эч качан өкүнбөйм, себеби дегенде кайра жаралып, кайра төрөлүү болсо да мен кайра чыгармачылыкка келмекмин. Себеби дегенде ушунчалык кыйынчылыгы да бар, ушунчалык кайра адамга бир бактылуулук тартуулай турган, кубаныч тартуулай турган, рахаттандыра турган чыгармачылыкта бир жакшы нерсе бар. Анан сизге популярдуулукту алып келген тасма кайсы тасма болду? Мага популярдуулукту алып келген Алык Бул тасмасы болду. Анан үн коштоолордун дагы көпчүлүктөрү ошо мен үнүмдү жактырышат. Ошол жактан дагы бир аз таанылдым десем болот. Баарыбызга таанымал болгон Жашоо сүртүмдөрү тасмасында үн коштогонсуз, билишим боюнча. Кенан Дашан агайыбыздын. Кеңесимизден суранбайлыбы? Кенан агайыбыздын акылдуу сөздөрүн айтып бербейсизби? Биз эми ал жерде баягы текст берет да, аны ошону эле окуп коебуз, анан эсте калган жок, чынын айтсамчы. Жөнөкөй эле өзүңүз. Азыр ар бир мындай мен сүйлөп атканда эле Кенан агайдын үнү дешет да. Менин көрөрмандарым, менин ошо күйөрмандарым ошо Кенан агайдын Даңазал Удоорду көргөндөрдүн бардыгы Ибрагим Паша депчи. Анан ошол үндүн ошо тембрын эле түшүнүп атса керек да. Биз сүйлөп эле атабыз ошол эми мененчи. Ошо. Кенан агай бир башкача жүрөктү эс калтыра турган акылдуу сөздөрдөн айтат эмеспи? Азыркы убакка чейин анын сөздөрү бир жүрөктө калып калды да. Соц тармактарда көп угуп калам баягы. Өзлөрү кесип алып, коюп деген. Демек ошол адамдарга бир жакшынакай ошол кандай десем, адамдарга ошондой бир кандай десем, кубаныч жарата алсак, же болбосо ошол как өзүнүн турмушунда бир жолду тандоодобу ушундай бир жардамыбыз тийген болсо, мугалим болгусу келгендер бар. Ошонун аркасынан көпчүлүк ошондой жанагы мен уктум да, ушул тасма азыр эми мен азыркы тапта деле мектепте иштейм. Анан бир учурларда мектепте агайлар азайып кетпедиби? Дээрлик баягы жок болуп калды. Бул дагы баягы акча каражаттын аздыгынан, үй бүлөбүздү багабыз деп. Мурда агайлар көп болчу мектептечи, биз окуп жүргөндө агайлар көп болчу. Агайлардан кадимкидей коркуп турчубуз, сестенип турчубуз. Агайлардын сөздөрү эркек кишинин сөзү өтүмдүүрөөк болот го бир аз. Өзгөчө эркек балдарды тарбиялоодо мен байкайм, аял кишини баягы начар деп айта албайм, себеби дегенде эне көпчүлүк тарбияны эне берет деп атпайбы? Ошондой болсо дагы эркектин да тарбиясы керек экендиги байкалып турат да мектептердечи. Кудай буйрса мынакей ушул мугалимдердин айлык маянасы көтөрүлсө, кайрадан эркек мугалимдер тартылат эле да.
Анан балдарды тарбиялоого теңме-тең баягы тарбия керек экендигин мен түшүнүп атам да, азыр коомчулук деле түшүнүп атат. Ошондуктан ушул билим жагына келгенде, айлык маяна жагына келгенде, ошону эске алып туруп, мугалимдердин бир айлык маянасын көтөрсө, ал жетишээрлик ошол үй бүлөсүн камсыздаганга акчасы жетип турса, анда биздин эркек мугалимдер, эркектерибиз иштейт эле да, иштемек. Эми аз-аздан тартылып атат. Бул баягы кубанарлык жагдай, маселе. Ошол нерсе. Анан азыркы учурда тасмаларга тартууга сунуштар түшүп жатабы? Түшүп атат эми. Кудай буйрса, жакын арада да бир тасма чыгат, анан аз-аздап болуп атат. Көчөдөн көргөндөр сизди Алык Осмонов деп тааныгандар барбы? Алык Осмоновдун ролун аткарган мырза экен деп. Мени дээрлик ошентип айтат. Баарыбыз эле ошо сизди көргөндө ошол тасма көз алдыбызга чагат да. Кечирип коюңуз. Чыгармачыл инсандардын жүрөгү аябай назик болот эмеспи? Анан башыңызга ушундай бир сынак түштү. Анан ошондон кийин мындай чир алып кайра эл алдына чыгуу кыйынчылыкка турган жокпу? Жок, кыйынчылыкка деле турган жок. Эми бир аз кыйынчылыктар болот сөзсүз түрдө. Эми кыйынчылык таптакыр болгон жок десем, мүмкүн мен калп айткан болом. Адамдар ар кандай болот. Бир адамга окшобойт. 5 кул тең эмес дегендегидей. Баягы 90% сени колдоп турса да, 10% адамдар бир башкача көз карашта болуп калышы мүмкүн. Ошондой нерселер да баягы дискомфортту жаратат. Алар кандай ойлоп калды деген сөз түрдө сенде ойлонуу болот. Эми бирок ошондой болсо дагы ишиң ак болгондон кийин, жүрөгүң таза болгондон кийин ал нерсеге көңүл бурбаганга аракет кыласың. Көңүл бурбаганга. Ошол. Анан эмне айтылам? Ошол. Ак ийилет, бирок сынбайт деп коет эмеспи? Анан мисалы ошол адамдар кийин сиз акталып чыктыңыз. Ал адамдарда мындай иштеп кантсе дагы таарыныч калып калат да, мындай өч алуу деген ой болгон жокпу? Жок, өч алуу деген ойдо жок. Себеби дегенде бардыгын Алла Таалага коюш керек да, Алла Таала. Өзү эле таразалайт. Өзү таразалайт. Убакыт өзү сынчыда атпайбы? Убакыт өзү тараза. Ошондуктан жаман нерсеге түшкөн кабылгандан кийин башка кишиге сен аны каалабайсың. Эгерде ошону ал түшүнгөн болсо. Баягы айтып коет эмеспи? Жылаандын да баласы жатпасын депчи. Ошол сыяктуу көптөгөн сен өзүңдү эле эмес, көптөгөн адамдардын бир кыйналган учурларын көрөсүң да. Бир 70% ошол жерде бир ак жерден эле кетип калгандар болуп калат да. Эткенде мен ушундай нерсени түшүндүм да. Анан ошондой нерсеге мындай ошол коргоо органдарында иштегендер дагы өтө тыкыр караш керек да. Анткени алардын кызматы бирөөнүн тагдыры менен ойноо, бирөөнүн тагдырына бир жакшынакай зулумдук келтирүү, бул Кудай Таалага жакпаган нерсе. Бул жашоодо ак менен караны басып жүрөт эмеспи? Анан ушул бардык сынактардын баарын топтоп түшүнгөн нерсеңиз? Ушул бардык нерсенин сынактарын жашоодо өзүңдү өзүң тарбиялашың керек. Өзүңдү өзүң тарбиялашың керек. Жакшы ой жүгүртүшүң керек. Жакшы нерсени ойлош керек. Жакшы нерсеге жетемдеш керек. Анан жыл өткөн сайын биз жаңы төрөлгөндө бир бала кандай төрөлөт? Наристе кандай таза, ак, жүрөгү ак, дили ак, бардыгы ак да. Анан жыл өткөн сайын көп нерседен турмуш деген өтө оор да мына билинбеген мененчи, ал эле эмес башка жактан деле көп нерсе бар да жашоодочу. Көп кыйынчылыктар бар.
анын баарын оңой эле жеңбесин да, ошон үчүн жашоо деген күрөш деп атпайбы. Ошол баягы туулдуң калдың балеге турмушуңа шекер аба деп күн сайын сынакта сен күнгө ошол сынактардан өтүп турасың. Кенедей эле нерсеге жүрөгүң оорушу мүмкүн, кенедей нерседен жүрөгүң калышы мүмкүн, көңүлүң оорушу мүмкүн. Ошонун баардыгы ошол эсте сакталат экен. Анан ал улам жүрөк кирдей берет экен. Ошол жүрөгүңдү кирдетпегенге аракет кылышың керек да. Ошол динде деле айтылып атпайбы? Көп нерсеге кечиримдүү бол дейт да. Кечиргенди бил дейт, көңүлдөн чыгарганды бил дейт. Анан өзүң менен иштөө деген ушул нерсе да. Баягы негативтерди көп кабыл албай, ар дайым бир позитивный нерселер менен жүргөнгө аракет кылышың керек. Азыр эми жашоо оор. Бардык эле адамдарга биз баягы сыртынан баягы жылмайып жүргөн адамдарды көрүп эле бир жашоосу бактылуу болуш керек, же болбосо бай болсо эле жашоосу сонун жүрүп атат деген нерсе ойдо болобуз да, көпчүлүк адамдарчы. Жок, тескерисинче жанакы аябай каткырган кишинде көп кайгы болот дейт да. Ошол кишилер көп кайгы болот дейт да. Анан эми кайгыны мындай эле унута алчы, негизичи мындай айткандачы, ошол сөздү сүйлөсөң, ошол ойлогон оюңду тазалаш керек да. Ушул нерселерди көбүрөөк ойлонсоң, значит ошолдон бир проблемаң бардай да. Ошондуктан бир позитивный сөздөрдү сүйлөш керек да. Бар сүйлөгөндө делечи, мындай суроо жооп болуп атканда деле бир жакшы нерселер менен сөздү баштап, жакшы адамда баягы кыргызда макал бар го, жакшыга жанаш дейт да, жамандан адаш дейт да. Жакшынын жакшысы жугат, жамандын жаманы эле жугат да. Ошондуктан чөйрөңдү, жүргөн турганыңды, ушунун баардыгы сага оңдош керек. Ушунун баардыгы жашооңо сөзсүз түрдө баягы влиять этет деп коет го, ушундай, ошондуктан ошондуктан эми биз эми чыгармачыл адам болгондон кийин баары бир деле жанакы сиз айтпадыңызбы, жүрөгү биздин жүрөгүбүз оң каарманды деле, терс каарманды деле ойноп атып, фильтр болуп калат экен да, жүрөгүңчү. Анткени чыгармачыл адамдар баардык нерсени ошол жүрөгү менен кабыл алабыз. Ошол жүрөктү иштетпесек, биз ошол жанакы ролдун өтөөсүнө жетпей аткан сыяктуу болобуз. Ошонун баардыгы өзүңдөн өткөрөсүң. Кан жаныңдан өткөрөсүң, кан тамырың менен, жүрөгүң менен сезип анан. Ошондуктан жанакы мен дагы бир аз мүмкүн көп түшүнгөндүктөнбү, баягы жашоону көп чыгармаларды менен окуп көп нерсени аткаргандыктан бир жеңил кабыл алганга аракет кылдым да. Анткени жашоодо оң терс нерселер болуп турат. Ошондуктан жакшы жүрүп, жакшы ойду ойлоп, андан көрөк элге бир жакшынакай кызматымды кылайын. Алык Осмонов айтмакчы, атаң көрө өмүр болсо бир кыргыз үчүн, элим үчүн бир чоң килем соксом, бир четин мөлдө кыргыз көтөрө алгыс деп атпайбы? Ошондой бир чоң иштерди жасасам деген жакшы ой тилек бар. Эми алын бардыгы ойлогон оюңдан, анан талантыңдан келип чыгат да. Бардык нерсе, бардык адамдар жакшы нерсе жасасам деп ойлойт. Мен бир киши менен сүйлөшүп туруп калдым, анан эч бир ажо президент элимди жаман башкарып албайын деп, башкарайын деп ойлобойт дейт да. Бардыгы жакшы башкарса, бардыгынын жүрөгүндө жакшы тилектер болот дейт. Бир өлкөнү, мамлекетти гүлдөтөйүн деген ойдо болот дейт. Бирок баягы тегерегиндеги чөйрөсү ошол нерсеге жеткизбей бузуп коет дейт да. Айткан тапшырмалары убагында жетпей, аны аткарбай коюп, мисалы үчүнчү,
ошондой болот дейт да. Анын сарындагы ар бир адамда бир жакшы ой тилек болот болуш керек деп мен ар бирине көрөм да. Анан жакшы иштерди жасагым келет деп калбадыңызбы? Алда койгон пландарыңыз тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Алдыда эми жакшы ролдорду элге жеткизсек деген. Биздики актер болгондон кийин эң негизги план ушул да. Жакшы образдарды элге ачып берсем, элдин эсинде кала турган образдар болсо, актер катары, режиссер катары дагы бир жакшы тасмаларды тартсак деген дагы ой тилектер бар эми. Ошону ишке ашыралы десең эле баягы кетирди кескен акча, финанс маселеси келип чыгат. Аны издеш керек экен. Азыр эле кино көрүп коюп жана сөздүн башында айтпадыкпы? Азыр барып кинотеатрлардан кинолорду көрөбүз дагы мындай тартылып калыптыр, андай тартылып калган. Бүткөн ишке сынчы көп депчи. А бирок анын аркасында канчалаган жанагы эң биринчи очередте бул каражат маселеси. Каражатты табуу кыйын. Идеялар бар, команда бар, мисалы үчүн сценарий, жазылган сценарийлер бар. Бирок ошол акча маселесине келгенде, каражат маселесине келгенде токтоп каласың да. Болбосо эми кыргыз эли өзү таланттуу эл да. Азыр эми жакшы процесстер болуп атат, жакшы иштер болуп атат. Мына биздин жаштарыбыз биринен сала бири кинонун тартуунун үстүндө иштеп атышат да. Баягы көч бара-бара түзөлөт деп коет эмеспи? Көч бара-бара. Азыр мындай экен кино, андай экен деп атпайбызбы? Ушинтип атып анан жакшы кинолор чыгат. Элдин элегинен өтүп атып, азыр тартып аткан башында бир баягы кассовый деп коебуз, баягы акча маселесин эле ойлоп, ошонун аркасын ошондой кинолор тартылса, азыр эми адамды бир ойго сала турган дагыдай, дүйнөлүк бир проблемаларды козгой турган, ушул нерсеге барабыз. Кийин Кудай буйрса, ошо келе атышат. Ошол көздөйчү. Анан кийин Кыргызда мурунку кинолор кандай сонун эле. СССР убагында кинолор кандай эле. Азыр деле ошондой ошол деңгээлде кинолор тартылып баштады. Анан буйрса биз деле ошондой жакшы бир фильмдерди тартсак, элдин эсинде кала турган, элди бир жакшынакай жакшылыкка чакыра турган, жакшы жолго үндөй турган, баштай турган фильмдер тартсак деген ой тилектерибиз бар. Чоң рахмат. Ой тилектериңиз кабыл болсун деген ниеттебиз. Анан өзүңүздүн көрөрмандарыңызга сөз айта кетсеңиз. Өзүмдүн көрөрмандарыма эмне сөз айтабыз? Көрөрмандарга эле эмес, жалпы кыргыз элине. Кыргыз элибиз бир чоң кубанычтын астында турат. Элдин маанайы жакшы, мамлекетибиздин мындай көтөрүлүп өсүп келатканына эл дагы ушунчалык кубанып турган кезде Кудай буйрса мынакей ушул жакынкы жылдар арасында ушул өнүккөн өлкөлөрдүн катарына жетсек деген ар бир ушул кыргызстандыктын жүрөгүндө көксөгөн тилеги болуп атат. Ошолор акырында ишке ашып келатат. Ошонун баардыгы менин да жүрөгүмдү жылытат. Кудай буйрса, эң негизгиси элдин аманчылыгы, элдин ден соолугу, өлкөбүз, мамлекетибиз тынч болсун, согуш болбосун, өркүндө өскөн жакшы гүлдөгөн бир мамлекеттердин катарын толуктайлы, кыргыз элибиз өссүн, өнсүн. Ал эми анын ичинде мени сүйгөн менин көрөрмандарыма Кудай буйрса сиздерди алдыда дагы жакшы кубанычтуу бир жакшынакай чыгармачылык иштер менен кубантам деген терең ишеничтүү сөз айтып кетем. Анын үстүндө иштеп атабыз. Мен жок эмесмин, мен бармын дегендей, ошол. Анан бүгүнкү күндө ошол жаркыраган студияга чакырган ошо сиздердин эмгек жамаатыңыздарга чоң ыраазычылык билдирип кетем. Сиздер дагы жакшы ошол эл сүйүп көрө турган бир жакшы телеканалдарга айлангыла. Чоң рахмат, айтқаныңыз келсин. Суранычыбызды четке какпай, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз.